көчө кырдаал алынганына карабастан муктаж үй бүлөлөр дагы деле гуманитардык жардамдарды алса болот. Ал эми буга чейинки берилген жардамдардын өлчөмү, суммасы тууралуу толук маалыматтарды өкмөт сайттарга чыгарды. Карантинде негизи жарандарга канчалык деңгээлде ачык, айкын гуманитардык жардамдар таратылды жана муктаж үй бүлөлөр эми кандай негизде, кандай жол менен жардам алышса болот. Бирге чечебиз программасы бул жолку чыгарылышында мына ушул суроолорго жооп тизмектейт. Саламатсыздарбы? Эл аралык уюмдардан жана чет мамлекеттерден коронавируска каршы күрөшүү боюнча акчалай жардамдардан 4 миллион 334 миң 985 доллар келип түшкөн. Азербайжан, Катар, Кытай сыяктуу мамлекеттерден жана эл аралык фонддордон экспресс-тест, медициналык бет кап, кол кап, бахила жана антисептик сыяктуу 4 миллион 942 миң 987 даана каражаттар келди. Ал эми Кыргызстан боюнча элдерден саламаттыкты сактоо министрлигине 138 миллион 754 миң 649 сом түштү. 126 миллион 838 миң 575 сому ооруканаларга медициналык каражаттарды алып берүүгө жана дарыгерлерге кошумча акы төлөө үчүн иштетилди. Социалдык өнүктүрүү башкармалыгына жарандардан 17 миллион 425 миң 952 сом топтолуп, анын 16 миллион 139 миң 996 сому муктаж үй бүлөлөргө жана азык-түлүк пакетин тартууга жумшалды. Мамлекеттик материалдык резервдер фонду тарабынан 7181 тонна ун менен 325 тонна кум шекер таратылды. Коңшу Өзбекстан мамлекетинен 1000 тонна ун келген. Гуманитардык жардамдар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө гана эмес, карантинде убактылуу иштебей жаткандарга дагы таратылды. Маселен, Ош облусу боюнча социалдык абалы начар 34 миңден ашуун үй бүлө катталганы менен 102 миң үй бүлөгө көмөк көрсөтүлдү. Анын жарымы жеке тараптардан, калганы мамлекеттен бөлүнгөн. Ошол эле мезгилде жеке тараптан келген жардамдарга да бизден алсаңыздар муктаждардын тизмесин деп биз өзүбүз мүмкүн болчу шарт түзүп берип аттык. Кээ бир гана айылдан чыккан тың чыкма 10-20 кишиге бергендер гана бизге айтпай берүүбүсе, калган бардыгы жергиликтүү бийликтен баштап бизге чейин катталып берип турду. Андан сырткары муктажмын деген үй бүлөлөрдүн бардыгына күнү түнү ыкчам байланыш иштеп турду 154. Ошол аркылуу кайрылган бир да адамды жоопсуз калтырган жокпуз. Бардык. Эми ооба кээ бир үй бүлөлөр баягы айта албай, жеткире албай, WhatsApp'тан эме чалсам кандай болот, эжинсам кетип калабы деп эми ушунчалык муктаж учур болду. Анча-мынча үй бүлөлөр калып калышы мүмкүн. Ошол эле мезгилде мен муктажмын дегенде үйүнө барсак, биз жардам көтөрүп баргандан кийин 3 кап уну 15 литр май бар адамдар да болду. 53 миң үй бүлө азык-түлүк пакетин алды. Бул Жалал Абад облусундагы жардам алгандардын бүгүнкү күнгө чейинки статистикасы. Жергиликтүү бийлик өкмөткө ун алуу боюнча арыз жазды. Ал маселе чечилип калса, зарыл делгендерге дагы ун таратылат. Аны бирок мен дагы бир нерсеге токтолуп кетким келет. Түндүккө же болбосо ошол список менен пособие алгандарга деп туруп соцразвитиядан жөнөтүп атат. Бирок райондук комиссия жана айыл өкмөттүн комиссиясынын бир полномочия берилип атат аларга. Эгерде ал адам чынында муктаж эмес же болбосо өзү неме болсо, анда ага бербестен чыныгы муктаждарга, кээ бирлер бар да пенсионерлер, экөө тең пенсионер, бирок муктаж, пенсиясы жетпейт, дары-дармекке жетпейт, ошого окшогон адамдар болуп кала турган болсо, анда айыл өкмөттүн комиссиясы өзүнүн чечими менен алмаштырганга акысы бар. Мамлекеттик материалдык резервдер фонду жана кайдыгер карап турбаган демөөрчүлөр тарабынан Баткен элинин 33 миң үй бүлөсү колдоого ээ болду. Макарон, кум шекер, өсүмдүк майы сыяктуу баасы 800 сомдон турган азык-түлүк пакеттери берилген. 1390 тонна ун таратылды. Ошондой эле 51 миңден ашык килограмм макарон таратылды. 63 миң литрге жакын бул өсүмдүк майы, ошондой эле 32 миң килограммга чейин күрүч, 21 миң килограммга кум шекер, 1493 килограмм эт, 7792 килограмм картошка десек болот. Мына ушундай продукталар берилди. Ош шаарында болсо жалаң гана каттоосу бар тургундар эмес, сырттан келип убактылуу отурукташкандар дагы гуманитардык колдоого ээ болушту. Республикалык шаардык казынадан жана элден чогулган эсептен жалпы 25 миллион сомго 62 миң үй бүлөгө азык-түлүк жеткирилген. Кайдыгер карабаган, мындайча айтканда шаардагы патриот жеке ишкерлер тарабынан дагы
уюмдар тарабынан, компаниялар тарабынан дагы жардамдар берилди. Жалпы ошондо 62.553 үй бүлө болду. Андан тышкары мат резервден дагы 230 тонна un бөлүп берилди. Карантинде азык-түлүк жагынан гана эмес, акчалай дагы колдоолор болушу зарыл. Мындай пикирин гуманитардык жардамдарды таратууда көз салып турган комиссия мүчөлөрү билдиришет. Анткени бир гана un, май же макарондон эмес, башка каражаттарга дагы муктаждар четтен чыгып жаткандыгы байкалды. Ошол эле учурда жарандардын арасында азык-түлүк таратуу түшүнбөстүктөр менен коштолуп, нааразычылыктар болгону айтылат. Гуманитардык жардам аз камсыз болгон үй бүлөлөргө деп айтылганда, бирок ага карабай эле жана колунда бар адамдар деле, тиричилиги Кудайга шүгүр адамдар деле элге берип атасыңар, бизге эмне бербей атасыңар деп ызы чуу чыгаргандар болду. Тиги 2 жолу алыптыр, мен бир эле жолу алдым. Тиги коңшум 3 жолу алыптыр, мен 1 жолу алдым деп келип ызы чуу салгандар болуп атты да тилекке каршы. Анан ошондой учурлар болуп калып атты. Кээ бирине маселен un менен май келип калат, кээ бирине жана продуктовый пакеттер келип калат, ага нааразы болушат. Тиге un бердиң, мага макарон берип койдуң, анан мага макарон бербедиң деп ушу чыгылып ар кандай нааразычылыктар болот экен да. Ал эми өкмөт 12-27 түндүк порталы боюнча толтурулган арыздардын негизинде жардам бергени туура эмес болду. Себеби порталга бир эле адам түрдүү фамилия менен арыз жазып, жана дагы бир үй бүлөдөн 2-3 адам арыз толтуруп койгон жагдайлар кездешти. Муну Ош шаарынан азык-түлүк таратуу боюнча комиссия мүчөсү Гулгакы Мамасалиева айтты. Анын кошумчалашынча, күтүлбөгөн кырдаалдарга өзгөчө кырдаалдар министрлиги ар убак даяр туруп, жогорудагыдай жарандардын муктаждыктарын тактоо боюнча кынтыксыз интернет порталдарды түзүп коюшу керек болчу. Списоктор муктаждык жазылган туура эмеспи текшерген эч ким жок да. То есть бул ачык портал, ким каалаган эле жаза берет да. Бирок менин оюм ошондой ачыктык деле болуш керек, бирок ошол рисктерди алдын алыш үчүн мындай тез мобилдик шартта чечимдерди кабыл алгандыгы үчүн рисктер эсептелбей калды да. 12 адам болсо деле үйдө ошого берип аттык, 800 сомдук пакетти 2 адам жашаганга деле берип аттык да. То есть здесь вот ошол стандарт иштетпегендиги болду да. Мисалы үчүн ошол эле продуктовый жардамдын окшоштугу. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча атайын ачылган эсепке элдерден канча сом каражат түшүп жатканы жана кайсы тараптарга колдонулуп жатканы боюнча мына сиздер Help Covid Check It KG сайтынан маалымат алсаңыздар болот. Бүгүнкү күнгө карата бул жерде мисалы социалдык өнүктүрүү башкармалыгына 17 миллион 425 миң сом түшүп, анын 16 миллион 139 миң сом коротулганы боюнча маалыматтар. Ошол эле учурда тактап айтканда элдерден канча сом чогулду жана канча сому иштетилип жатканы тууралуу күн сайын маалыматтар жаңыланып турат. Ошондой эле бул жерде Gov.kg сайтында дагы өкмөттүн сайтында ачык маалыматтар жазылып турат. Мисалы, эл аралык уюмдардан, эл аралык баягы демөөрчүлөрдөн, ошондой эле башка мамлекеттерден канча каражат, мисалы кандай жардамдар, мисалы медициналык, гуманитардык жардамдар, ошол эле учурда канча сом каражат түшүп жатканы боюнча дагы маалымат бар. Мисалы алынган акыркы акчалай жардам 4 миллион 334 985 долларды түзгөнү боюнча бул жерде маалымат ачык айкын жазылып турат. Ал эми 12-27 түндүк порталында, тагыраагы сайтында баягы жардамга муктаж жарандар анкета толтуруп каттоого турса болот деген азыр биз жазып текшерилип көрөбүз. Азык-түлүк жардамын алуу үчүн атайын орус тилинде электрондук арыз толтурат экенбиз. Биринчиден бул жерде фамилияны жазуу керек деп көрсөтүлгөн, андан кийин атыбыз. Ошондо 3 сызыкчага биз жалпысынан аты жөнүбүздү толук жазышыбыз керек экен. Андан кийин паспортта керек болот, тагыраагы ID картадагы жеке персоналдык номерди түшүрүш керек экен. Азыр андан кийин телефон номерубуз,
Андан кийин мен ошондо үйдөгү ата эне бир туугандарым эсептеп 7 адам деп үй бүлө мүчөлөрүнүн санын жалпы 7 деп көрсөттүм. Андан кийин жашаган жерибиз Ош облусу, район Кара Суу району, Кенжеокул деп айылдын эле атын жазам. Бул жерге болсо көчөнүн атын жазып коеюн. 35. Мынакей, мен толтурган арыз кетти. Бул жерде мына көрүп атасыңар. Атайын арыздын дагы өзүнчө номери берилет экен. Ошондой эле биз бул жерден өзүбүздүн толтурган арызыбызды, өзүбүздүн фамилиябызды текшерип турсак болот экен. Демек, биздин арызыбыз каралат. Мен сіздерге баса белгилеп айтып өтүп кетейин. Өзүм толтурган арызды жөн гана сиздерге көрсөтүү үлгү үчүн гана толтуруп бердим. Эгерде ушул мен жөнөткөн арыз аркылуу эгерде мага азык түлүк пакети, гуманитардык жардам келе турган болсо, анда мен башка бир муктаж үй бүлөгө алып барып берем. Ал эми сиздер дагы деле гуманитардык жардамга муктаж болуп, бирок ала албай жүрсөңүздөр, анда кошумчалап айта кетейин, жергиликтүү бийликтегилерге дагы кайрылсаңыздар болот. Онлайн катталса болот, ошол эле мезгилде жергиликтүү бийликке сөз катталсын. 154 линиясы дагы деле токтоосуз иштеп атат. Арыздангандар түшүп атат. Бүгүнкү күндө бизге дагы кээ бир себептер менен албай калдык деп, же болбосо айыл өкмөттүн, айыл башчынын кемчилдиги менен. Эгерде ошондой нерселер каттала турган болсо, биринчи кезекте райондук администрацияга алар кайрылса болот. Райондук администрация аны калыс карап, эмне үчүн алынбай калды, кандайчы списоктон чыгып калгандыгы боюнча түшүндүрүштөрүн жүргүзөт, же болбосо жардамдар жеринде берилет. Карантин режими дагы киргизилип, дагы иштер мына болуп аткан кыймылдар бар токтотулса, албетте элибизге жардам көрсөтүлөт, муктаж болгон элибизге көрсөтүлөт. Бирок бул помощь биз чыныгы муктаждарга беришибиз керек. Ошондуктан эгер чыныгы муктаждар болсо, аларга беребиз. Атайын комиссия бар. Комиссиянын чечими менен берилет. Демек, дагы деле гуманитардык жардам ала элек болсоңуз, кезекте турган болсоңуз, жалпылап айтканда, жардам алуунун жол-жоболору боюнча суроолоруңуздар болсо, анда жергиликтүү адистерге кайрылсаңыздар болот. Мында сырткары 154 телефон кызматы дагы иштеп жатат. Ал эми мамлекет коронавирус илдети жайылган сыяктуу күтүлбөгөн жагдайларга туруштук берүү жана аларга каршы күрөшүү үчүн мамлекеттик казынада өзүнчө каражаттарды сактайт. Бирге чечебиз программасы бул жол чыгарылышын жыйынтыктайт. Саламатта болуңуздар. Thank you.